Каршы болбосоңуз, бүгүн биз аңгемебизди илгери ата-бабаларыбыз айткан шайтан арабада өткөрөлү деп сунуштадым эле. Макул болдуңуз. Бул биринчиден машиналардын жолтугунан куткарды. Экинчиден убактыбызды үнөмдөдү. Бул даректүү тасманы баштаар алдында биз сиздин айылыңызга бардык эле. Ал жерден ага туугандарыңыз, досторуңуз менен жолуктук, маек курдук. Аны убагы менен көрсөтүп беребиз. Алгач ушу досуңуздан алган интервьюга кезек берели. Айылда экөөбүз кичинекей кезибизде чогуу чоңойдук. Ошо 1-класска баргандан бери. Ошо 1-класстан баштап 10-класска чейин чогуу окудук. Бул сүрөткө жакын болчу. Эмне дегенде жана 70-жылдарды бир Манастын 3 томдугу бар болчу. Көк китеп. Анан ошону көп окуган окшойт. Ошонун ичинде бир сүрөттөр бар болчу, графический мындай. Манастын чабышы, жанагы Коңурбайдын немелери, ошолорду аябай өзүндөй кылып тартчу. Ул атасы биздин айылда ошо Чежи, Бойбадал, Тарылга деген мындай жайлоолор бар. Ошону жайлай ошол жакта Каныбек жүрчү, атасына жардам берип. Ошол убакта аябай природага, жаратылышка жакын болуп, мындай кандай десем, жаратылыштын кубулуштарын жакшы өздөштүргөндө, анан ошол шыгы көп болчу аябай. Биздин мектепте жүргөндө биринчи класс дебейин, эми 2-класстан баштап эле жанагы мектептин класстык бурчу деген болот эле. Класстык бурчун Каныбек жазачу баарын, ошону оформлять этип, андан кийин 23 февраль, 8 март, 7 ноябрь, жаңы жыл, дагы ушундай бир маанилүү даталарда Каныбексиз биздин эмебиз чыкчу эмес, тең газеталарыбыз. Анан кийинчерээк чоңойгондо уже 8-9 окуп калганда уже мектептикин жаза баштады. Бул эми Каныбектин өзүнүн шыгы бар го деп ойлойм да бир. Биздин каарманыбыз төрөлүп балалыгы өткөн мына ушул Барскон айылы. Айылга барганда атасы тарыхтан кеп салды. Балам, бул касиеттүү жер улуу энциклопедисти Махмуд Кашкаринин түрк элдерине аманат кылып калтырган ары кызыктуу эмгегинде дүйнөнүн тегерек тартылган картасында ааламдын чордону катары туулган мекени Ысыкөлдү көрсөтүп, анын айланасындагы тоголок чекит менен белгиленген аты жок көп шаарлардын арасында бир гана калаанын көл боюндагы ар кошкон элдин саясий жана маданий борбору болгон Барскондун атын дааны жазган экен. Мына балам, ошол арыз сыймыктуу, ардактуу жердин кулунусуң. Барскон алтын бешигим, ааламдын ачкан эшигин учуруп сенин уядан татыттуу өмүр кешигим. Карачы, маңдайда чалкыган көл, артыңда жашыл төр, асман тиреген зоо. Мына
сен тартчу сүрөттөр мына ушулар. Сенин ата бабаларың, бапаларыңдын баскан изи мунушул колотто. Карагай арылай басып, аккан суунун даамын татып, дүйнөгө аты тараган кум төргө көз чаптырып, табият жаратыш менен байланышсаң, жан дүйнөң жаңырат балам. Апаң байкуш сени сүрөтчүлүк өнөрдү чоң шаарлардан окуса деп тилек кылчу эмес беле. Тилегин орундаттың. Минтип тарткан тасмаларың баарыбызды кары жаш дебей сүйүндүрүп олтурат. А бул болсо сен өсүп өнгөн үй 1947 жылы Карагайдан курулган далай сүрөттөрүңдү аны ушул үйдөн тарткансың. Апаң өкөң жатып туруп, сени сүрөттөрүңдү талкуулап, келечегиң туурасында сүйлөшүш эмес белеңер. Андан аркы шайтан арабадагы маекте Каныбек агай мектепти бүткөндөн кийин апасынын тилегин орундатуу максатында Каракол шаарына барып, көркөм графика факультетине өтүп, 5 жыл окуп, аны бүткөндөн кийин Жалал Абад облусундагы Ташкөмүр шаарындагы мектепке мугалим болуп, бир аз иштеген соң армияга кетип, ал жерде да картография менен алектенип, армиядан келген соң Кыргыз фильм киностудиясына киргенин баяндады. Бир кылымга жакын бекем турган бул имаратта кыргыз киносун кереметке айланткан Төлөмүш Шакеев, Болот Шамшиев, Милис Убукиев, Геннадий Базаров, Сагынбек Ишенов, Кадыржан Кадыралиев, Нуртай Борбиевтер менен бирге иштегенин сыймыктануу менен айтып, буларга токтолду. Бул биринчи катта жалаң художниктер отурчу, аниматорлор, бетинчи режиссерлор, администратор жана арт-директорлор отурчу, художник-постановщиктер. Бул жагында болсо оператордук цех болчу. Мурда классикалык аниматта азыркы компьютерден башка айырмаланып абдан чоң неме болчу, ушундай цехтер, павильон. Аппараттардын баары абдан чоң, стационардыкка. Ошолорду ушул жакка иштечү. Биринчи жолу мен келгенде киностудияга келген, ошондо Сагын Ишенов кыргыз анимациясынын баштоочусу катары Чингиз Айтматовдун инициативасы менен ушул жерден башташкан. Кийин мына ушул жерге келгенде мен биринчи Өнөпбек Жайлообаевдин фильмине катыштым. Сагын Ишенов Алыкулы Осмонов жөнүндө Акын деген 2 бөлүмдүү анимациялык фильм тартты. Мен ошондо катышып, башынан аягына чейин катыштым. Эми ушул сиздин кино тармагын өздөштүрүүдө чоң салымын кошкон мугалимиңиз, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз сүрөт өнөрүнө эмгек сиңирген ишмер Сагын Ишенов агайдан эмнелерди үйрөндүңүз? Абдан таланттуу киши эле. Ошол кишиден мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Мен ошондо жаңы киностудияда иштеп баштагам. Ал жерде кинодо художниктин ролун жана ошол жердеги сторибординг жана ошондой эле фильмдерге карагандай кадрларды жасоо, композицияларды жасоо, ошондой эле персонаж дизайн сыяктуу нерселерди жасоодо
Сагынышев мага көп нерселерди үйрөттү. Жана мен аны ал киши менен иштегениме абдан сыймыктанам. Canavar söyleyip, bu filmin bağırtıp, bu filmde ağalık olabdan ılayık verin. Bana ağalık olsun bir misal, ağalık olduğunda göre almayan adamlar olgan. Hani çıkarmasını alıp ketken. Hemen ak boz atıp, surkatıp, ana kara sülükatı camını atıp, ak borsana gün ok degende жалым болып, чыңырып, анау Үсікөл жегіне құлаған мына Үсікөлдің толқындарын көрсеттік. Мына болса, ошо менен бұл шығармада Дагы сонун жерге алып барат. Ал дагы мен берген ат, кыргыз аты. Саныбектен abdan değil iştegene, ben de abdan, mınday basım жаза берсем de, бұл kanmak ertajapın. Söylegen alıkını köyü seslerin jakka bile. Oşam içinden çıkarmasam, biz geç başkap kalıp, ona balдар, film nereden slogan olgan için, saat 10'ga çeyin, 11'ge çeyin işlep durdu. Эмки биздин сапарыбыз чыгармачылыкта сырдаш болуп, бирге иштеген Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер, режиссер, аниматор Болот Жумалиевде болду. Ал буларга токтолду. Бул өзү тетиги Пржевальскийдеги пединституту жанагы черчение сүрөт боюнча мугалимдик кесип ошол боюнча бүтүп кетиптир да, бүтүп кетип. А дегенде киргенде эле бул Каныбек биринчи Сагынбек Ишенов биздин жетекчибиз руководитель. Ошол сүрөт тарттыруу экзамен алчу да. Сүрөт тарттыруу экзамен алчу. Ошондо сүрөт тартканда Каныбектин бир нече балдар келген да, художествочудачы. Ошонун арасына тандалып отуруп, Каныбектин сүрөтүн жактырылды да, ошентип анан мультфильмге кирди ошондо. Мультфильмге киргенде бул өзү мындай тарткан жагынан аябай мыкты билет экен өзү. Баягы кыймылдарды да ошондо мындай мультфильмге ылайыктуу нерселердин баарын жасаганды билет экен да. Өзү болсо графикасы сүрөттөрдү да аябай жакшы тартат. Анан өзү эметкендечи, баягы тарткандачы келтирер баягы образдарын берип, мимикаларынан бери жанагы күлгөндөй кылып, ачуулангандай кылып ушундай кылып тартчу да. Анан ошондо мен мультфильмге кирип биринчи жолу иштеп калды ошо. Шамал! Шамал! Тетиги кемпирдин жүнүн учуруп кетчи. Ölümdü gana bu evimde olmay. Akırı öçümde aldın da. Jaşşalar gana çeçek sağa hazır ketip satan. Tigine balam, tigine.
Şundan keyin Örki Torgoy topusun baştan takır çürbey kalgan eken. Ошол Каныбек менен Мукамбетова Даймираны тиги 2 жылдык курска жиберишти Москвадагычы. 2 жылдык жана режиссер сценарийный курс бар экен. Ошол жака жиберди. Ошол жака жибергенде бул Каныбек ошол жакта бүтүп келди. Бүтүп келгенде бул жана Чийме сүрөттүү мультфильмди жанагы ошолорду аябай өстөштүрүп келди. Ошондон кийин жанагы өзү тарткан жана Этюд деген мультфильмди тартты. Ошол Этюдта кадимкидей рисованный да мындай кол менен тартылган бүт кыймылдардын баары кол менен тартылган да мындай ушундай. Андан кийин жанагы Лягушка змея деген дагы бир мультфильм тартты. Бул мультфильм тартканда дагы өзү келиштире актерлук чеберчилиги дагы мындай жөндөмдүүлүгү жагынан ушундай өстү. Кийинки жылдары бул Каныбек өзү компьютер жагына көп оду да компьютер. Анда жаңыдан компьютерлер келе баштаган. Ошондо компьютерлерди биринчилерден болуп үйрөнүп, ошол компьютер жагынан өтүп анан ошондон кийин өзү ошол компьютер менен мультфильм жасаганды дагы өстөштүрүп кетти да. Dос balabız eköbüz sır alışıp tursak eğri büğrü butanda tez kılayın ondayın. Kaç! Baba kaç! Canında sakla! Cilan seni çıktıralar! Yutam desem dosumdu, ömrümde on boyun. Tostok bolgan közüngdü, on kılayın, emdeyin. Çalpak başın oңdолот, ansız nege keldin? Oy baka! Yürü! Kaç baba kaç! Türkün çıkıp caydары, sılığı baka bolasın. Көрінгөнден жашынып, қорыққаныңды қоясың. Келгін бақа жаныма, бел берейін батамды. Бардық күш төзімі сайын, сақтап жүрген қачанғы. Oy! Bilem ne kılganın! Koya ver! Kuva! Kokuy! Жардам бергиле! Сактагыла! Кино тармагы экономиканын айынан жабылган учур болбоду.
Сиз бул учурда эмне менен алектендиңиз? 2000 жылдары ал убакта мен Коорт телевидениесинде компьютер бөлүмүнүн реклама бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп тургам. Ошондой эле режиссер, дизайнер болуп иштеп тургам. Ошол убакта мага университеттен чакыруу келип калды. Барсам, сунуш беришти, что ал жерге окутуучу катары конкурс жарыяланаттыр, ошого катышууга. Бир аз өтпөй эле мен ал жерде Манас университетине келип иштеп жүрдүм. Ар кандай конференцияларды өткөрүүдө жардам берүү менен. Анан бир 4-5 айдан кийин ректорлуктан мага сунуш кылышты. Толугу менен университетке окутуучу болуп өтүү сунуш келди. Бул базалык сабактар, бирок ошого карабай студенттер акыркы дипломдук иштеринде группанын ичинен 2-ден 3-төн дипломдук иштерди жакташат. Жаштар негизи анимацияга кызыгуусу чоң. Ошондуктан бул жерде көптөгөн биздин бүтүрүүчүлөр көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул жагына кызыккандар, motion graphic, анимация жана дизайн кызыккандар, кызыгып жана тереңдетип окугандар азыр биздин Бишкек шаарында, Кыргызстанда иштеп жүрүшөт. Ушу медиа тармагында, ошондой эле чет мамлекеттерде дагы биздин студент бүтүрүүчүлөр иштеп жүрүшөт. Мен бул ишени атайы издеп барып таап Манас университетинен жолуктум. Жолугуп ошол менин максатым ошо болчу. Бир мультфильм тартуу ошо балдар үчүн деп. Көрсө ошол Манас университетинин коммуникация факультетинде ошо кафедра башчысы болуш керек эле дегенде. Анан ошол коммуникация факультети өзү ушул анимацияларды жасаганга балдарды үйрөтөт экен, студенттерди. Ама ошол маселени угуп, анан барганда баары экөөбүз таанышып, анан бир мультфильм тартуу жөнүндө, анимациялык фильм тартуу жөнүндө сүйлөшүп, анан замат эле макул болуштук да. Киши да ушул багытта иштеп тажрыйбасы бар экен. Анын студенттери дагы көнүп калган балдар экен да. Кыздар, балдар экен. Ошол мен бир адамдын пейили деген мультфильмдин сценарийи бар эле. Аны барып берсем менен аны жактырды. Аны ошол жерден бир 2-3 студенттерди ошого чегерип, анан модельдер жасап, анимация жасап, анан бат эле ушул бир 4 ай 3 айдын ичинде ошол мультфильмди жасап койду. Жылы 17-жылы бекен Кыргызстан жанагы кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген бир фестиваль болгон. Ошол фестивалга да катышты дагы. Анан жюринин баягы өзүнүн баягы симпатиясынын медалин неме алды, сыйлыгын алды. Да көп алтын акчаларга бересиң. Уктуңбу? Абушка чаппагын. Көрдүңөрбү балдар? Байлыкка азгырылып, ак ниет арчанын айтканына көнбөгөн ач көз абышка ошентип, токойдо эч ким көрбөй өлүп тынган экен. Каныбек өзү мындай чыгармачыл мыкты инсан экен. Мен ошондон баштап көрүп билип калдым да, болгондо да бул фантазиясы күчтүү экен. Мен анын көптөгөн бир башка акындардын ырлары боюнча тарткан сүрөттөрүндө көрүп, мен ошондон баштап дагы тыгыз иштөөгө мен мындай план түздүм да. Анан жакында мына бул Манас Семетей Сейтек деген чоң китеп чыгардык. Бул өзү 3 жылдык эпос да. Манас дагы бар, Семетей бар, Сейтек бар. Мына ушул китептин ичинен Сейтек бөлүмүнүн сүрөттөрүн тартты. Мына монун бардыгы ошол Каныбектин тарткан сүрөттөрү, мына бул ар бир
мисалы Семетейдин балалык кези, анын ата тегин угушу, анан таласка келиши, таласка көчүп келгени, Айшүрөктүн мына ак кол учушу, Гүлчөрөнүн үргөнүчтөн кечиши, ana şunun bardығы ушул Каныбектин сүрөттөрү да мына Семетейдин кайып болушу, анан мына ушул багытта чоң иш аткарды. Бул китеп Кыргызстанда Манасты кенже балдарга ылайыктап чыгарылган сүрөттүү эң биринчи китеп да. Мына ушул багытта бул өзүнүн профессионал сүрөтчү экендигин дагы далилдеди. Тестиер кезинен баштап Манас менен чоңойгон биздин каарман бүгүн да үй бүлөсү менен Манас, Семетей, Сейтек эпостарына тартылган сүрөттөрүн талкуулап, ини карындаштарын Манасты таанууга чакырып келет. Эгер оң колунун бармак астындагы бөйтөктө Манас деген ат жазылуу болсо, түптүс мага алып келсин. Азыр болсо, боз катындардын курсагын жара берүү токтолсун. Баргыла. Өзүнүн баягы нике кайып буйруган күнү экен. Ошентип 87-жылы баш кошконбуз. Анан 3 балабыз бар. 2 уул, 1 кыз. Балдардын баарына тарбия берет дегендей мектепте окуп бүтүштү. Андан кийин 3 тең жогорку билимде алышты. Андан кийин баягы ар бир өз учурун дегендей кызыбызды турмушка бердик, балабызды үйлөдүк. Ушул кеңешип кылган оокат, кеңешип кылган иштерибизден үзүрүн көрүп жатабыз десем мен жаңылбайт болушум керек.